Tık tık tık. Kim bu? Aç miliseden. Niye geldin yerille? Söyleşiş gerek. Kança olsunlar? Eköz, eki milise. Anda biringer menen biringer söyleşivergile. Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen men bloger Bakıt Sulayman. Bugünkü deputatlardan jıynalıştagı sözün uğup oturup argasından uşul anekdot esime düşüp kaldı. Sizler jakşı bilesizler, Atamekken partiyasından kийинки кезде mo Октябрь dönkörüşünden keyin gelgen Derski deputat jigit var. Bu Şaylobek Atazov. Аябай суроолорду бергенде мынтип туруп суроолорду берет, өзү дагы мынтип карап коет, анан мынтип коет. Тиги министри болобу, депутаттардын алдына келген ким болот, калтырап титирип, айтар жообун эмнегедир таппай калат. Же чемпион мира эшикке чыкканда бизди жыга чаап бир нерсе кылып коет дейби, же бир жооптору жокпу, айтор экзамен тапшырган 2 класстын баласындай эле далдырап мынтип калышат да. Таң калам, бир жагынан караганда вообще молодец бул жигит Атазов. Анан ошентип суроону берип атса, анан тигилер жооп бере албайт дагы. Билесиздер да эми ал байкуш тиги министрлер тиги келген адамдарды биринен бири шыбырашып, анан мынтишип, биз сизге кагаз түрүндө жооп берели, анан комиссия болот, анан тигиндей мындай. Буларды ушул аз убакыттын ичинде иштеп жатса дагы Шайлобек Атазов аябай булардын сырын билип алыптыр да, каеринен кантип кармаш керек, кантип эме кылыш керек. Мурда эң эле ушул транспорт жагындагы касяк-масяктардын тапкан кыйын депутат Ырыскелди Момбеков болчу. Азыр Момбеков мындай эле калып калыптыр. Азыр вообще Шайлобек красавчик. Ал сураганда ушундай болуп калышып атышат да. Бүгүнкү депутаттар ошо депутаттар суроо бергенде тигилер жооп бере албай, анан кийин бирин-бири карап мынткенде, силерден сурасак эле бири-бириңи карап эле бириңен бириң сурап десе, мен жогорку анекдот эсиме түшүп кетти да достор. Азыр көрөсүздөр ушул анекдотту өзүңүздөр ушул түндүк түштүк альтернатива жолунда кандай жооп бергендиктерин өзүңүздөр көрөсүздөр достор. Атасов Шайлобек Карыбекович. Рахмат. Урматтуу төрага. Мен биринчи суроом эсептөө палатасынын өкүлү ушул проект долбоорлоодо $35 миллион максатсыз иштетилген аныкталган да. Кайталап койсоңуз, чода улбай калды. Север-Юг түндүк түштүк альтернативдик жолундагы проекти долбоорлоо боюнча иште $35 миллион максатсыз иштетүүлүү, башкача айтканда жетишсиз болуп калган аныкталган да счетный палата тарабынан. Сиз баягы 25 километр кыскартылган жол боюнча. Эми канча километрди эмне кыласыз? $35 миллион эсептөө палатасы таап чыккан. Ооба жок деп коем, өткөндө айтпадыңарбы? $35 миллион ал да, туура айтасыз. Башында биз эметкенде 35 миллион боюнча бул проекттин туура эместигинен бул аныкталган да. Аныкталган. Жок, коштук. Кечиресиз, сиз дагы эсептөө палатасында иштейт окшойсуз, э? Ким тааныштырып коңузчу өзүңүздү? Сартбаев Алтынбек. Ким болуп иштейсиз? Государственный инспектор. Сиз ушул катышкансызбы ушул жолго? Барып катышкансызбы? Былтыркы текшерүүгө катышкан. Сизге суроо бербедим эле, аралашпай турсаңыз. Иштеп эле атат. Алар иштеди, азыр ким экс-министрдик иштеди го. Эми эсептөө палатасы $35 миллион тапсаңыздар, башкы прокуратура укук органдарына бердиңиздерби? Бул эме 35 миллион боюнча бул 15-жылы 16-жылкы текшерүүдө аныкталган, а биздин былтыркы текшерүү боюнча полностью генеральный прокуратура берилген. Урматтуу эсептөө палатасынын өкүлү 2015 эмес 41-жылы аныкталса дагы аныкталды да, туурабы? Туура. Ошол жолдун
эсебинен жетишпей калды туурабы? Ошол эмне болду анан 35 миллион доллар? Анықталған эме, да, Совет безопасности и Жогорку кеңешке правительствого берилген булчу. Бул боюнча менде мына укук коргоо органдарына берилген маалымат жок экен. Маалыматтар силерде көбүнчө эле жок болуп атат. Азыркы сиз айтып койсоңуз, маалымат бердиңиз го? Ошол сиздер долбоорлоодо жетекчи болуп турганда өкмөт башчы ким эле? Башкача айтканда, ушул жолдун мындай кредитти жогорку суммада алып келди деген нараазычылык бар да. Сапар Исаков алып келгенби? Жантөрө Сатыбалдиевби? Ошону эскертип коюңчу мага. Сиз да Минтранс болгонсуздар? Исполнительство ошол маалымат бар да сизде. Минтранс айтып коюңчу, ким болгон ошол кезде? Бул проекти, башкача айтканда, бул иштин башында ким турат? Тура бири-биринен эле мынтип сурай тургандарды чакырып алган окшойбуз биз. Жооп беребиз суроого. Конкреттен жооп бере турган тиешелүүлөрдү чакырыш керекпи дейм да. Мариповду чакырыш керек го дейм азырчы. Себеби Марипов шотный палатада турган ошол жерде 7 жыл. Анан жооп бересизби? 2014-жылы Жантөрө Сатыбалдиев болгон. 2014-жылы түндүк түштүк жолу башталган, Жок, 13-жылы башталган эмес. 13-жылы жанагы сүйлөшүүлөр башталган. Ким сүйлөштү? Транспорт министрлиги. Транспорт министри өзү сүйлөшө албайт да Кытай менен. Премьер-министр сүйлөшөт да. Урматтуу депутаттар, мүмкүн болсо мен өзүм оюм айтып койсом ушул боюнча. Мамаев Кубанычбек ошол убакта гриптин директору болгонмун. Бул боюнча план түзүлгөндөн кийин донорлор менен иштешти Минфин аркылуу өткөрүлгөн да. Ошонун баарын донорлордун өзүнүн шарттарын баарын тактап чыккандан кийин Султанов өзүнүн каты менен президент Атамбаевга кайрылган. Ол мындай шартта берет экен, тигил мындай шартта берет экен, бирок бизге талап болгон чоң суммадагыны эч кимсе бере албайт экен. Баары менен жолуккан. Дүйнөлүк банк менен, Азия өнүктүрүү банкы, Европейский банк бардык донорлор менен жолукканда, Евросоюз менен дагы. Бирок ошол жерден ошол жыйынтыкка келип анан кайрылган. Анан Минфин запрос кылып жөнөткөн эмеге, Кытайга. Минфиндин Лаврованын колу менен запрос кеткен. Ошонун негизинде кредиттин стандарттык шарттары келген да. Түшүндүм, рахмат. Сиз ким болуп иштейсиз азыр? Мен азыр пенсияда. Пенсиядан болсо өмүрүңүз узун болсун. Ошол учурда ким элеңиз? Гриптин директору болсун. Биздин эми максатыбыз, урматтуу чакырылгандар, экс министрлер, жетекчилер дагы 5 жылдан кийин бүгүнкү министрлер дагы 10 жыл мурунку министрлерге окшоп кол туткактык кылбасын деген максатта мурункуларды сурап атабыз да. Туура. Мурункулардын бардыгы темир тор артына түшкөн болсо, мурункулардын баары жооп берип аткан болсо, элдин, мамлекеттин, Кудайдын алдында бүгүнкүлөргө сабак болсун деген максатта сурап атабыз. Ошолордон сабак албай көзүн май басып калган министрлер бар да. Мына азыр ошол учурдагы өкмөт башчы ким эле десем айтпай атасыздар. Өкмөт башчы ким эле ошол учурда? 12-жылы Өмүрбек Бабанов болчу. Өмүрбек Бабанов түздүбү түндүк? Жок, кредитти соглашенияны одобрить эткен Жантөрө Сатыбалдиевдин убагында болду. Мындай да карасаңыздар, биздин күйүп атканыбызчы мамлекетти май талкан кылып талкалап туруп кетип калгандардын, кылмышкерлердин фамилиясын унутуп калып атабыз да биз. Прокуратура барбы? Ген прокуратура өкүлү. Анда эмне мамлекетти келип урдап талкалап кетип кала беришибиз керекпи биз? Ошон үчүн ошол учурдагы премьер-министрден баштап, экс президенттен баштап, анан бүгүн сиздер эми аткаруучу, сиз туура айттыңыз. Аткаруучуларга анан түшүшүбүз керек.
Биз ким кол койгон, эмне үчүн жогорку деңгээлде кредитке макул болгон, эмне үчүн чет өлкөнүн ишкерлерин иштеткен фирмаларын деген суроолорго жооп ала албай жатабыз да. Ошон үчүн мен кийинки суроом, канча пайыз менен алынган кредит? 2%. 2%. Сиз баардык суроолорго жооп берет окшойсуз. Канча сумма алынган? Биринчисинде 399 миллион болуш керек. Жалпы 1 миллиардка жакын болду. 900. Экинчисинде 298. Канчанчы болгондо дагы ошол түндүк түштүк жолуна 1 миллиардка жакын доллар. Бул кыргыз элинин карызынын жарымынан көбүнү Минтранс жеп атасыңар. Бүгүнкү күндө ар бир Минтранстын алдыңкы жетекчилерин карасаң 3төн жип минип 2ден хан сарай салып алгансыңар. Карапайым эл болсо колунун кирин соруп отурат. Ошон үчүн бул түндүк түштүк жолунда 1 миллиардка жакын доллардын 400 миллиону иштетилди, 400 миллион доллар. Канчасы иштетилди? Канчасы иштетилбей калды? Урдап кетишти. Азыркы учурда 560 миллион освоение болду. Выполнение. Бирок 1 миллиард доллар кирген. Общий эмеси кредитный соглашениялардын жалпы баасы 937 миллион доллар. 937 миллион Кыргызстанга келдиби? Жок, ал банктарда да. Банктарда турат, э? Ооба. Кайра эле баягы өткөндө мен туура айттымбы сизди? Бүт депутаттарга сизди жөнөтүп атат да, билимдүү бала ушул жооп берет баарына депчи. Сиз ким болуп иштейт элеңиз ошол учурда? Анда иштечү эмесмин Минтранста. Иштебей туруп эле баардык суроолорго жооп берип атасыз го. Жок, азыркы маалыматты менде колумда маалыматты айтып. Кайсы жылы бүтүш керек эле? 15-жылы башталган, 15-жылы башталган, 18-жылы. Ошо биринчи фазасы 18 бүтүп. 21-жыл бүтөйүн деп калды. Неге бүтпөйт атамдар? Жарымы кача бу. Буга чейин ошо маалымат бергенбиз, жанагы тоннелдин ичиндеги грунттун түрү аябай слабый болуп калып, скальныйдын ордуна слабый грунт болуп калып, анан ошонун негизинен созулуп кетти. Андан тышкары мендеги маалыматты айтып атам да. Тоннель ал шылтоо эмес. Кышында башында баягы долбоор боюнча кышында дагы иштейбиз деп пландаштырылыптыр да. Кышкы убакта аябай шарттары татаал экен, көчкү түшөт экен, ошондуктан ал убакта иштелбей калышты. Министрдин орун басары, маалымат барбы сизде? Ошол жерде иштеген жол кызматкерлерине кыргыз жарандарына 15 000 сомдон айлык, анан кийин чет өлкөлүктөргө 1,5 мың 2 мың доллардан айлык беришет экен го. Ал жерде технадзордо иштеп аткандардыкы айлыгы ар кандай. Инспекторлордукы 35-40 миңдин тегерегинде мен маалымат боюнча. Инженерлердики андан өйдөрөөк да, 60-70 миң сом айына. Сапаты көп жерлерде кече кесиптешиз. Мен ал күнү Турцияда болуп калдым да, бара албай калдым жеринечи. Мындай мурунку эски жолду эле куруп кеткен, жаңы жерлерге аз депчи. Ушул сапатын текшерген комиссия барбы? Минтранстын алдындабы же межведомственный кандай? Ошол жол куруп аткан фирмаларды ким карап атат, текшерип атат? Бүт долбоорлордо сапатты караган технадзор бар. Бул жерде дагы технадзорду Кыргыз Дортранспроект жүргүзөт, ошонун сотрудниктери. Түндүк түштүк альтернативдик жолунда канча чиновник азыр кылмыш жоопкерчиликке тартылып атат? Түндүк түштүк жол боюнча кылмыш жок. Кандай жок? Кандай кылмыш жок? Ошол министрлер бүт бардыгы азыр чакырылып жүрөт. Кандай кылмыш жок? Таптазабы түндүк түштүк жол? Менде андай маалымат жок экен. Келсеңиз, сиз жооп бербей эле коюңуз. Себеби сиз ушундай жоопторду берет экенсиз, бир дагы жерде кармалбайт экенсиз да. Башка адамдар, тиешелүү адамдар жооп берсин, мейли. Долбоорлоо боюнча сизге эч кандай бүгүнкү күндө укук органдар тарабынан айып коюлбай жатабы? Жок. Ошол 35 миллион сиздин айыбыңыз болот да ошондо. Бул жерде 35 миллион долбоордун катачылыгынан эмес, долбоордун жаман жасалганынан эмес. Ал
кошумча ошол жердеги биз долбоорлоп бүткөндөн кийин ошол элдерге берки Сапаровкадагы чейин элдерге кеткен суу түтүгү бар экен. Ал илгери ашарный жол менен бүткөн экен. Президентке, өкмөткө кайрылып атышып туруп, ошону биз проектке киргизгенбиз. 20 менин памятим неме болсо 24 миллион болсо керек, ушундайбы? 1 миллион 200 миң долларбы? 1 миң 200 миң доллар экен. Ал жерде как раз ушул инженер отурат, мына цифрасын айтып атат. Андан башка дагы биз баягы айтпадымбы, биз проект долбоор жасаганда көп жерлерин адам бара албай спутниктен алып караганбыз деп, ошондо туннелди биз отургузгандан кийин ошол туннелдин эки жагындагы порталдан көчкүчө турган неме болуп калды. Ошол жерден бир жагынан 70 метр. Рахмат, кечирим сурайм, рахмат. Урматтуу төрага, мен суроом бүттү. Мен каалоорум ушул комиссиячы мындай бир резонанстуу болуп 96 депутаттан 91 колдоп берген. Түндүк түштүк жолунда сиз айткандай саясий дагы, экономикалык, мындай улуттук салтыбызды да бириктире турган жол болсун деп максатына жетсин. Бүгүнкү күндө 1 миллиардка жакын доллардын 400 миллион доллар иштетилип калганын таппай жатышат. Кайсы банкта жатат, кайсы фирмалар иштетилип атат. Минтранс бүгүн. Минтранска азыр айтсаң, мага дагы баягы министрлерге катуу сүйлөшсүн деген мындай каалоолор келет. Катуу айтпасаң булар көрүп атасың. Минтранс бүгүн коррупцияга белчесинен батып калды. Минтранс бүгүн ошол түндүк түштүк жолундагы катачылыктан уже кылмыш иши жок деп дегенге чейин барып атасың. Кылмышкерлердин баары ошол Минтранстын ичинде жүрөт азыр. Ошого түндүк түштүк жолуну биз бул комиссия аягына чыгарышына тилектешмин. Чоң суммада курулган дейт. Мисалы 3 километр жол 1 миллионго бүтүш керек болсо 5 миллионго жазып бүтүрүшкөн. Кычкачтагыдай образды айтып атат да. 600 сомдукту 600 долларга депчи. Чоң коррупция. Бул жерде Атамбаев, Сапар Исаковтан баштап бери карап келет да. Ушул кылган кылмыштарды бардык кыргыз элинин алдында жооп бериш керек. Рахмат. Мен кошумча кылып койсом болобу бизге себеп дегенде, урматтуу төрага. Биздин адреске, проект институттун адресине дагы бул жерде доомат кетип атат да. Сиз кошумчалап эле койбойсузбу? Биякта депутаттарыбыздын убакыты жок. Мен уруксат сурап атам да ошого, эгер мүмкүн болсо. Ачыктама. Бербейбиз сизге. Ачыктама. Сиз актана бересизби? Азыр 3 жолу актандыңыз. Проектти ким мына Шотный палата өзүңүз жооп бериң болсо төрага келсин. Айттыңарбы 35 миллион проектный институттун айыбы бар деп. Барбы? Менин сунушум мындан кийинки отурумдарда Шотный палатанын мурунку жетекчиси Марипов Улукбек Асамидиновичти чакырыш керек. Эмне үчүн 7 жыл столду кучактап ушул түндүк түштүк жолун караган эмес Шотный палата. Ошол учурда мага Камбиндин төрагасы эмес, андан чоң болуп кетсе да бүгүн кыргыз элинин алдында жооп бериш керек. Мариповду сураш керек. Андан сырткары ошол кездеги Минтранстын министрлерди ошол кездеги алып келип сураш керек. Эң чоң должността долбоорлоо бөлүмүнүн жетекчиси келиптир. Калгандар бири-бирин не деп атат ана деп маймылды карагандай отурушат. Не деген нерсе бул? Тиешеси барларды сураш. Эгер келе албай креслосунан отура алып чыга албай атса, барайлы анда кабинеттерине. Сунушум ушундай. Рахмат. Урматтуу төрага, ошол жерде ачыктама бар да. Себеп дегенде, мына урматтуу депутат кетелекте мен айтып калышым керек болду. Себеп дегенде баасы кымбат, башкаларга салыштырма деген сөз болуп атат. Бул проект Кыргызстанда биринчи жолу, бул проект Кыргызстанда биринчи жолу экинчи техникалык категориядагы жол. Бул биринчиси. Экинчиси, бул проектте башка стандарттар колдонулган. Мисалы биздин жолдордун бардыгы 6-10 тонна окко салмак көтөрүлгөн 10 тонна болгон болсо, биз буну 11,5 тоннага чыгарганбыз. Кыргызстанда бул биринчи жол болгон.
дагы бир өзгөчөлүгү бул проектте совершенно башка асфальтта бетон жатат. Мына өзүңүздөр билесиздер. Ооба, бироско. Өзүңүз Казакстан 13,5 менен иштейт, Россия 13 менен иштейт. Биз Кыргызстан 11,5га чыктык. Себеп дегенде көтөрбөсөк, Евразиялык экономикалык алакка киргенден кийин биздин жолдордун стандарттары туура келбей калат эле. Бул өтө мындай орчундуу немелерде, себеп дегенде канчалык салмагы неметкен сайын асфальттын калыңдыгы эгерде 18 сантиметр болсо 15 сантиметр берди асфальттын калыңдыгы. Алдыңкы катмары 9 сантиметр, үстүнкү катмары 6 сантиметр. Ал үстүнкү катмары шебеночный массичный асфальтобетон. Бул совершенно башка технология асфальтобетон. Ошондой болуп кетип атат. Бул асфальттын өзгөчөлүгү бар. Эксплуатационный срок 2 эсеге чейин көтөрүлөт. 2 эсеге чейин, урматтуу депутаттар. Себеп дегенде мына өзүңүздөргө Бишкекти карагыла. Бишкекте асфальттарды 2 жылдагы асфальттарды карагыла тешилип кетти. 3 жылдагы салынган мына проспект Мирадагы асфальт, шебеночный массичный асфальт биздин менен түзүлгөн асфальтта бир жеринде трещина жок. Север югта ушундай асфальт жатат азыр. Андан башка дагы элдер населенный пункттардын ичинде 4 полоса жол. 19 метрге чейин, 18,5 50 сантиметр. Тоолуу жерлерде 12 метрге чейин. Ошон үчүн бул жолдун баасы жаңы курулган, мына жаңы Казармандан немеге чейинки жолдун 90 километри, ошол жерде 140 болсо, 90 километринде жол вообще абсолютно жок болчу. Совершенно жок болчу. Ал жерде жаңы технология эмелик жанакы материалдар ташылган жаңы жолдор салынган параллельно. Чайный роуд иштеп атат. Эми мындай да урматтуу депутаттар, кредит соглашениени алганда ошол жерде кандайдыр бир правилалар бар да, ошол правиланын негизинде алыкталган. Биз аны кыргыздар иштей алабы же башкалар иштей алабы, мен азыр ага оценка бере албайм. Но мен азыр жолдун өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетейин деп атам да. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар, урматтуу депутаттар. Андан кийин сизден сураныч. Макулбу? Биринчи өзүңүздүн жанагыраки 3 айда түскөн, жомок кылып түскөн проектиңиз жөнүндө жооп бериңизчи. Ушундай мүмкүнбү 3 айда ТОну түскөнгө? Бул жерде эч кандай жомок жок, урматтуу депутаттар. Мен сиздерге айттым, биз ошол рельефтин мындай өтө сложностун башка маселеде эсептеп келип, биз жаңы программа менен Корфин деген немецке финский программа менен иштегенбиз. Кайдагы жаңы программа? Эмне себептен ошол сиздин жаңы программа деп ойлоп чыгарган жомогуңуздун негизинде мынакей азыр Кыргыз эли $700 миллион төлөгөн атат. Эчтеке бүтөлөк, сиздин айыңыздан эмгиче жол эмес, даже туннель бүтөлөк. Урматтуу депутат, 700 миллион жок бул жерде. Эгерде проекттин баасы 900, канча дедиң? Нурлан. Эгер 900 болсо, азыр ошонун эң ашык барса 400 гана мына жумуш алынды. Калган суммалардын бардыгы банкта жатат. Эгер иш аткарылбаса бизге берилбейт. Банкта жаткан жөнүндө кеп болгон жок. Эгер билбесеңиз, мен сизге только проектиңиз боюнча жооп бериңиз деп атам. Проектиңиз эмнеге кылмыштуу ошондой шашылыш 3 айда түстүңүз деп атам. Эмне себептен толук проектисин бүтпөй жумушту баштаттыңыз? Проект толугу менен бүткөн. Экспертиздар өткөн. Ошол мүмкүнбү ошол 3 айда бүткөнгө? Мен айтып атпайм ошол. Жанагы жаңы программа менен бүтүргөнбүз деп ошону. Шашылыш түрдө дейсиз. Шашылыш түрдө болгондо сиздин айыңыздан шашылган жасаганыңыздан ушунчалык азыр Кыргыз эли миллиондогон долларды төлөп атышат. Дагы неме кылып коесуз, тимеле бир бардыгын тиме укмуш жасап койгон кишидей болуп сүйлөп атасыз. Сиз өзүңүздүн жанагыраки эмне себептен ошол мезгилде сизге ушундай кылмыштуу жолго ким түрттү, ким команда берди? 3 айда бүтүр. Урматтуу депутаттар, могул жерде менде сизден убактыңызды албай атам, ар бир неменин мөөнөтү бар. Минтранс жактан берилген. ТОну мынанчада бүтөсүң, проектти мынанчада бүтөсүң, рабочий проект документациясы мынанчада бүтөсүң деп. Ошонун алкагында биз жасаганбыз. Ким команда берди ошону? Ошол убактагы министрдин жетекчилери.
каттары бар. Ким? Фамилиясы бар. Айтыңыз, Султанов министр болгон. Султанов распоряжениесимен биз жасаганбыз ошонун бардыгын. Султановдукубу? Ооба. Урматтуу төрага, мындай кылып алып барбайлы форматта. Сиз келип, эл өкүлдөрүнө андай кылып үнүңүздү, тонуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Кыйкырбайчы. Жөн эле тондо сүйлөй бериңиз. О, жаныңызда отурган жетекчиңиз да кашын түшүрүп алсын бизге. Биз кылмышкерлерди карагандай карабастан. Биз ошол 3 айда шашма кылып алып барып туруп, тез барып бүтүрүп таштап атпайсыздарбы? Проектичи. Биз азыр кыргыз эли силердин кылган катаңарга эмнеге биз Кытайга азыр карыздарды төлөшүбүз керек? Биздин балдарыбыз, сиздин неберелериңиз эмнеге төлөш керек? Жерде катачылык жок, урматтуу депутат. Катачылык жок болсо 700 миллион доллар каякта жатат? 700 миллион жарымы банкта жатат. Калганы мындай аткарылган ишке төлөнгөн. Анын баары бияка келген жок да Кыргызстанга. 35 миллион доллар каякта жатат анда? 35 миллион, мына эгерде мына жерде эсептөө палатасынын өкүлү отурат, ар жылда эсептешкен. Ал жерде бир мамлекет ошол жактан кредит алган тыйын башка жакка жумшалган эмес. Рахмат. Эсептөө палатасынын өкүлү, сиз мындай башыңызды ийип көтөрө бербей микрофонго айтып коюңчу. 35 миллион долларды 2015 жылы кайсыл чукурдан таап чыктыңар ката экенин? Булар аппак периште болгон болсо. Салиев Арович, эми биринчиден болсо 19-жылы боюнча Дор проектке Генеральный прокуратурага 6 миллион боюнча нечелеби боюнча прокуратура бүт материалды кетти 19-жылкы. 20-жылкы текшерүү боюнча азыр бүгүнкү күнү бүтүп атабыз. Азыр бүгүнкү күнү доллар. Бул изначально башында технадзорские услуги деп эмеге жазылган распоряжениега ошого Минфинден акча тапкыла депчи. Бирок ошого распоряжение премьер-министрдин эмесине карабай, булар 1% кредиттен непредвиденный расходду өзлөрүнө жана технадзорскийга зарплата алышкан. 20-жылкы быйыл текшерүү боюнча дагы азыр материалдар бүттү, бирок кол коюла элек. Бул боюнча дагы полностью Дор проект боюнча укук коргоо органдарына кетет. Себеби бул жерде сокрытие дохода 50 миллион, андан башка дагы зарплаттар бар, андан башка дагы транспортный средства жок болуп атат азыр. Но бүгүнкү күнү кол коюлат. Ал бул эме 20-жылкы текшерүүсү боюнча, но бүгүнкү күнү кол коюла элек. Бул жерде 19-20да башка директор болгон. Жолдун курулушу? Кайсы стадияда деп өзүңүз сурап атпайсызбы? Жолдун курулушу? Жолдун курулушу азыр экинчи фаза бул октябрь айында бүтөт. Биринчи фаза боюнча эмди жылы ноябрь айында бүтөт. Аякта жана тоннелдин курулушу кичине кармалып атат. Эмди жылы бүтөт. Биринчи фазада, экинчи фазада. Калган участоктор жаңы эле башталды да, алардыкы 23-24 бүтөт.